президентибиздин указын даярдап атабыз. Ал указдын мааниси боюнча биз жанагы базарларда чакан жана орто бизнеске патент системасын кайра алып кирели деген сунуш болду. Тартип болсун, баардыгы салак төлөсүн, баардыгы учетто болсун, мамлекет баарын көзөмөлдөсүн деген жакшы идея болгон, бирок тилекке каршы биздин азыркы базарлар, инфраструктура, өзүндөй контрольный система ага даяр эмес экенбиз. Ошондуктан азыр патент системасын кайтарабыз. Бирок патент системасында, урматтуу депутаттар, мурункуга салыштырмалуу бул порог болот. Мисалы үчүн мороженое саткан деле анан контейнерде обороту көп деле экөө бирдей төлөгөн бул адилетсиз да. Салык негизи бул адилеттүү болуш керек. Обороту көп болсо көбүрөөк төлөш керек. Мороженое сатып атса, семчке сатып атса, айран, сүт сатып атса, аны патенти арзан болуш керек дегенде. Ошентип биз порогко бөлдүк. Анан дагы добровольно, эркиндиктен өткөн жакшы нерсе жок да. Эркиндик берип атабыз. Эгерде жок, мен патент төлөбөйм, менин оборотум патентке да жетпейт десе, анда ал өзүнүн эрки болот. Анда ал ККМ алат дагы, ККМ уруп, мына мен патент эмес, жанагындай заявительный характер 0 ставка төлөйм десе, анда ал өзү билет.